күндө бизде авиа компанияларды көзөмөлдө турган, ошолорду текшере турган мекемелер бар бүгүнкү күндө. Себеби дегенде азыр күндө авиа компаниялар өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм деп каалаган шарттарды коюп алып иштешип атат. Муну айтып кетсек, Pegasus деген авиакомпания бар. Бизге Кыргызстанга келгенде 1000 сомдон билеттин баасын коюп кирген биринчи. Азыр күнү $100 чейин чыгарып алган билеттин наркын. Ошол эле мезгилде эгерде ошо компанияга билет алып калсаңыз, ал билетти кайра тапшыра албайсыз. Же болбосо башка күнгө котором деп турган болсоңуз, 50% чейин билеттин наркынан штраф төлөйт. Бул эмне деген? Бул бир эле компания эмес, башка авиакомпаниялардан ушундай шарттарга өтүп алган. Андан кийин баасы, ар бир компаниянын баасы ар кандай. Муну иретке келтире турган бир орган бар бүгүнкү күндө бизде. Анан айта турган болсок, мурда билесиздер, жана пенсионерлер билет сатып алганда льгота деп коет элек. Ошо льготалар берилчү. Азыркы бүгүнкү күндө андай льготалар да жок. Кээ бир рейстерге 1-2 пенсионерге билет баарысы сатат. А кийинки пенсионерлерге бул түгөп калды дейт. Андай болбош керек. Пенсионер болгондон кийин ар бир рейске өзүнүн жеңилдетилген баа менен билет сатыш керек. Анан айта турган нерсебиз, бүгүнкү күндө ошо компаниялардын баардык учактары эски жеткен. Муну айтып кетели. Жаңы учак алып келдик дагы сырдаган, тазалаган учактарды алып келип башка жактан биздин каттамдарга коюп коет жаңы учак алып келди деп. А чынында аны карап көрсөңүз, ал кайсы жакта иштеп келген учактар, учуп келген учактар эскилиги жеткен бардыгына. Кудай сактасын деп эле учабыз азыр бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан мен ушундай талап коёмун, Рашидбек Мойдунович. Эгерде ушундай бизде текшере турган, ушул авиакомпаниялар текшере турган мекемелер болгон болсо, жана айткан менин бардык суроолорума жооп берсин. Жакшы текшерүү жүргүзсүн. Бир эле ушул Бишкек Ош каттамыга ар бир компаниянын ар кандай баасы, билеттин баасы. Ошондуктан мен койгон талабым ушул. Шуну көзөмөлдөп койсоңуздар. Рахмат чоң.